Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн 9 класстын геометрия предмети боюнча сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы айлануу телолору, цилиндр, конус, сфера. Анда балдар, бүгүнкү сабакта мейкиндиктеги айлануу телолору жөнүндө түшүнүк аласыңар. Цилиндр, конус, сферанын аныктамасы жана элементтери менен таанышасыңар. Айлануу телолоруна токтололу. Геометриялык фигуралар мейкиндикте да берилет. Алардын айрымдары менен силер таанышсыңар. Мисалы, куб, тик бурчтуу параллелепипед, шар жана башка фигуралар менен буга чейин эле таанышып келгенсиңер. Мейкиндикте аларды геометриялык телолор деп эсептешет. Демек, геометриялык телолор мейкиндиктин туюк жана чектелген бөлүгү катары каралат. Эгерде кандайдыр бир жалпак фигураны аны тегиздикте жаткан эл огунун айланасында айландырсак, анда мейкиндикте айлануу телосу пайда болот. Эми айлануу телолоруна токтололу. Айлануу телолорунун бири цилиндр. Цилиндрга токтолобуз. Төмөндөгү формада берилген фигура цилиндр деп аталат экен. Цилиндр биздин жашообузда кеңири колдонулат. Өзүңөр экранда көрүп тургандай, идиш аяктарда цилиндр формасында көп кездешет. Карандаштарды цилиндр формасында жазышат. Баш кийимдерди карасак, баш кийимдин төбөсүн цилиндр формасында жазайт. Отургучтарды, ошондой эле көптөгөн буюмдарды цилиндр формасында жазап колдонот экенбиз. Ошондой эле цилиндр формасында курулуштарда дагы кеңири тараган. Курулуштарда цилиндр формасында курууда эң чоң кооздукту берет. Өзүңөр көрүп тургандай, бизге эң сонун кооздукту тартуулайт экен. Биздин Кыргызстанда деле цилиндр формасында бурананы элестетсек болот. Жана көп эле өзүңөр шаарды айланда карансаңар, цилиндр формасында көптөгөн имараттар кездешет. Эми тик бурчтукту алалы. Тик бурчтуктун абы жагында айландыралы. Экранда силер абы жагында айландырылып жатканын көрүп турасыңар. Бул айландыруудан биз цилиндрди алдык. Абы түз сызыгы цилиндрдин огу деп аталат. Абы кесиндиси анын бийиктиги. Жана Ады жана Всы жагын айландыруудан пайда болгон эки барабар айлана цилиндрдин негизи деп аталат. Цилиндрдин эки негизи болот. Айлананын радиусу цилиндрдин радиусу деп аталат. Сыды жагын айландыруудан пайда болгон кесиндилерден турган цилиндрдин огуна параллел болгон бет цилиндрдин бети же каптал бети деп аталат. Ал эми каптал бетин түзгөн кесиндилер цилиндрдин түзүүчүсү деп аталат. Анда цилиндрга аныктама берип кетели. Аныктама: цилиндр тик бурчтукту анын бир жагынын айланасында айландыруудан пайда болгон тело цилиндр деп аталат. Дагы бир жолу кайталап коелу. Цилиндр тик бурчтукту анын бир жагынын айланасында айландыруудан пайда болгон тело цилиндр деп аталат. Цилиндр грек сөзүнөн алынган. Кыргыз тилине которгондо айландыруу дегенди билдирет экен. Бизге цилиндр берилсин. Цилиндрдин огу берилди.
R радиусу, H бийиктиги, A түзүүчүсү деп атадык. Анда цилиндрдын бир жагын кесип, жайып койсок, тик бурчтукту берет экен. Себеби биз тик бурчтукту айландыруудан цилиндрди алганбыз. Экранда көрүп тургандай, V, V', H' тик бурчтугу келип чыкты. Жашыл сызыктар тик бурчтуктун жактары же цилиндрдин бийиктиги. Цилиндрдин каптал бетинин жайылмасы тик бурчтук дедик. Ал эми цилиндрдин жагынын узундугу 2 πr. Себеби цилиндрдин негизи айлана. Айлананын узундугун табууну биз билебиз. Айлананын узундугун табуунун формуласы боюнча С барабар 2 πr. 2 πr цилиндрдин каптал бетинин жагы болуп калды. H бийиктиги тик бурчтуктун жагы. Экинчи жагы 2 πrге барабар экен. Эми айланы теололорунун дагы бир теолосу конуска токтололу. Конус деле өзүңөр байкагандай биздин жашообузда кеңири колдонулат. Балмуздактын бутучалары, жолго коюлган белгилерди конус формасында жазышат экен. Баш кийимдин төбөсүн конус формасында жазайт. Буларды силер көп эле жолу көрүп, колуңар менен кармап жүрөсүңөр. Ошондой эле конус формасында курулушта дагы кеңири тараптыр. Үйлөрдүн чатырын чыгарууда, курулуштарды, имараттарды курууда конус формасын колдонушат. Конус эң сонун кооздукту берет экен. Ошондой эле конус формасында жашылдандырууда дагы кеңири тараган. Шаарды карасаңар, жашылдандырууда бактарды конус формасына келтирип жасап коюшат. Өзүңөр карап тургандай, эң сонун кооз көрүнүп калат. Тик бурчтуу үч бурчтукту алалы. Тик бурчтуу үч бурчтуктун катетинин айланасында айландыралы. А катетинин айланасында айландырып жатабыз. Экранда силер айланып жатканын көрүп турасыңар. Конусту алып алдык. Анда түз сызыгы конустун огу деп аталат экен. Ал эми кесиндиси анын бийиктиги. Кесиндиси негизин менен чокусун туташтырып турат. Катетин айландыруудан пайда болгон тегерек конустун негизи деп аталат экен. Айлананын радиусу конустун радиусу деп аталат. Ал эми В'сы гипотенузасын айландыруудан пайда болгон, В жалпы чокуга ээ болгон кесиндилерден турган бет конустун коникалык бети же каптал бети деп аталат. Ал эми каптал бетин түзгөн кесиндилер конустун түзүүчүсү деп аталат экен. В чекити конустун чокусу деп аталат. Эми конуска аныктама берели. Аныктама. Тик бурчтуу үч бурчтукту анын бир катетинин айланасында айландыруудан пайда болгон тело конус деп аталат. Дагы бир жолу кайталап коелу. Тик бурчтуу үч бурчтукту анын бир катетинин айланасында айландыруудан пайда болгон тело конус деп аталат. Конус берилди.
L түзүүчүсү, R радиусу, конустун огу берилди. Конустун бир жагын кесип, жайсак, төмөндөгүдөй сүрөттөлүштү алат экенбиз. Бул конустун каптал бетинин жайылмасы болот экен. А-вы жана ВА' же L менен белгилегенбиз. Конустун түзүүчүсү. Конустун негизи айлана болгондуктан узундугу 2 πr'ге барабар. Эми конустун тарыхына бир аз токтолуп кетели. Конус грек сөзүнөн которгондо конус карагайдын тобурчагы дегенди билдирет экен. 1906 жылы Архимед аркылуу жазылган метод жөнүндө китеп табылган. Архимед биздин эрага чейин 212-287 жылдары жашап өткөн. Бул китепте цилиндрдин кесилиштериндеги жалпы бөлүктөрүнүн көлөмдөрү жөнүндөгү маселенин чечилиши берилет. Архимед бул принциптин ачылышын байыркы грек философу Демокритке ыйгарат. Демокрит биздин эрага чейин 460 жылдарга жакын жашаган. Демокрит бул принциптин жардамы менен пирамиданын жана конустун көлөмдөрүн эсептөөчү формуланы алып чыккан. Биз буга кийин токтолобуз. Эми айлануу телолорунун ичинен дагы шарга токтолуп өтөлү. Шар формасында өзүңөр сүрөттө көргөндөй курулуштарда кеңири колдонулат экен. Эң сонун кооз курулуштар шар формасында бар экен бизде. Ошондой эле жашылдандырууда дагы конус сыяктуу шар формасындагы колдонушат. Шар формасына дагы бактарактарды келтирип койсо, эң сонун көздүн жоосун алган кооздукту тартуулайт. Шардын бети сфера деп атап келгенбиз. Өзүңөр колуңарга кармап жүргөн топту карап көрсөңөр, топту кармаган бети сфера болот экен. Топтун бети сфера. Майда бөлүкчөлөрдүн беттери сфера. Ошондой эле суу шарчасын карасак, суу шарчасынын бети дагы сфера болот экен. Анда шарга аныктама берели. Жарым тегеректи анын диаметринин айланасында айландыруудан пайда болгон тело шар деп аталат экен. Шардын борбору менен шардын каалагандай чекитин туташтыруучу кесинди шардын радиусу деп аталат. Шардын борбору аркылуу өтүүчү, шардын эки чекитин туташтыруучу кесинди шардын диаметри деп аталат. Сүрөттө көрүп турасыңар. Ал эми диаметри барабар экен 2R-ге, радиустун экеселенген көбөйтүндүсүнө. Шардын бардык чекиттери шардын борборунан бирдей алыстыкта жатат. Ал эми шарды чектеп турган бет сфера деп аталат. Аныктама: шардын бетин чектеп турган бет сфера деп аталат. Шардын борбору сферанын борбору деп аталат экен. Ал эми шардын борборунан бетине чейинки аралык сферанын радиусу деп аталат. Сферанын борбору менен сферанын каалагандай чекитин туташтыруучу каалагандай кесинди сферанын радиусу деп аталат. Сферанын эки чекитин туташтыруучу кесинди хорда деп аталат. Сферанын борбору аркылуу өтүүчү сферанын эки чекитин туташтыруучу кесинди сферанын диаметри деп аталат. Сферанын диаметри барабар экен 2R-ге. Шардын диаметрин кандай тапсак, сферанын диаметрин деле ошондой эле формула менен табат экенбиз.
Эми шар жана сферанын тарыхына токтолуп кетели. Шар жана сфера грек тилинен алынган, офаира топ, шар дегенди билдирет экен. Пифагорчулар ааламдагы 10 сферанын жашоосу бар деген илимий окууну жүргүзүшкөн жана алардын үстүнөн асман телолору кыймылдап жүрөт деп илимий божомол айтышкан. Алар бул телолордун арасындагы аралыктар музыкалык гамманын интервалдарына пропорциалдуу болот деп эсептешкен. Алар мындан дүйнөлүк гармониянын элементтерин көрүшкөн. Мына ушундан сферанын музыкасы деген айтылыш келип чыккан. Аристотель шар сыяктуу форма эң толук жетишкен күнгө, жерге, айга жана бардык дүйнөлүк телолорго тиешелүү касиеттер деп эсептеген. Ал ошондой эле жер концентрикалык сфералар менен курчалган деп божомолдоо айткан. Эми төмөндөгү мисалдарга токтолуп кетели. Бизге төмөндөгүдөй мисал берилсин. Жактары 6 сантиметр жана 10 сантиметр болгон тик бурчтуктун бир жагынын айланасында айлануудан алынган цилиндрдын диаметрин жана бийиктигин эсептегиле. Берилди. А барабар 6 сантиметр дедик, В барабар 10 сантиметр. Диаметрин жана бийиктигин табабыз. Чыгаруу. R барабар А деп алсак, ал барабар 6 сантиметрге. Радиусу тик бурчтуктун жагына барабар 6 сантиметр деп алдык. Анда диаметрин тапсак, D барабар 2R, ал барабар 2 көбөйтүлгөн 6 барабар 12 сантиметрге. Цилиндрдын диаметри 12 сантиметрге барабар. Ал эми бийиктиги H барабар V деп алсак, ал барабар 10 сантиметрге. Жообу 10 сантиметр, диаметри 12 сантиметр. Кийинки мисалга көңүл буралы. Шардын радиусу 10 сантиметр болсо, анын чоң тегерегинин айланасынын узундугун тапкыла. Берилди. R барабар 10 сантиметр. Анда айлананын узундугу S. Чоң тегерегинин айланасынын узундугун табабыз. Чыгаруу. Айлананын узундугун табуунун формуласын колдонобуз. S барабар 2 пи R'ге. Мында пи болжолдуу түрдө 3,14 деп алалы. S барабар 2 пи R. Ал барабар 2 көбөйтүлгөн 3,14 көбөйтүлгөн R'дин ордуна 10'ду коебуз. Ал барабар болжолдуу түрдө 62,8ге. Жообу чоң тегерегинин айланасынын узундугу 62,8 сантиметр экен. Жыйынтыктоо. Бүгүнкү сабакта силер айлануу телолору менен тааныштыңар. Цилиндр, конус, шар, сферанын аныктамасын жана алардын элементтерин үйрөндүңөр. Анда үйгө тапшырма алалы. Окуу китебиңердин 225 бетиндеги номер 8, 226 бетиндеги номер 13 мисалды чыгаруу менен 59 параграфты окуп келүү, аныктамаларды жаттоо. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта болгула.